Bugün Kırgız mamleketinde Prezidentimiz урматтуу Садыр Кожоевич Жапаровдун түздөн түз демилгеси менен ошол кишинин көрсөтмөсү менен мамлекетибизге бүгүнкү күндө күч структураларына кеңири түрдө техникалар тапшырылды. Бул техникаларды эгер баяндай турган болсок, мамлекетибиздин бюджетинен 2 миллиардтын тегерегиндеги акча бөлүнгөн. Ошол негизинде биз бүгүн 55 заводдолгон, брондолгон Россия Федерациясынан чыккан, Арзамас шаарынан чыккан Тигр аттуу атайын даярдалган техникаларды кабыл алдык, сатып алдык. Андан сырткары 50 атайын даярдалган чек ара кызматы үчүн 50 КАМАЗ жаңы машиналарды сатып алдык. Бул сатылып алган техникалардын бардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чек арасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чек арабыз кооптуу болгондуктан, мына былтыркы жылдан бери ошол президентибиздин түздөн түз көрсөтмөсү негизинде былтыры дагы 40 брондолгон машина сатып алганбыз. Араб Эмираттарынан, Дубайдан сатып алып келгенбиз, атайын даярдап. Быйыл болсо мына 55ти алып Россиядан сатып алып келдик. Андан сырткары курал жарактарды, боеприпастарды дагы сатып алып атабыз. Аларды дагы даярдап, ошол өзүбүздүн күч түзүмдөрүнүн даярдыктарын чыңоо боюнча чоң күч аракеттер жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул маселелердин бардыгы мамлекет тарабынан гана каржыланып атат. Эч кандай бирөөдөн жардам алган жокпуз, бирөөдөн жардам сураган жокпуз, бирөөдөн же грант алып, мындай бир биздин мамлекетибизди коргоо бергиле деп бирөөдөн суранган жокпуз.